Ар бир адам өз үйүнө ээ болууну кыялданат, бирок каалаган чарчы метрди сатып алуу үчүн керектүү сумманы топтоо кыйынга турат жана көптөгөн убакытты, каражатты талап кылат. Кыргызстанда бир нече жылдан бери Келечек кооперативи иштеп келет. Алар жарандарга 10 жылга бөлүп төлөө менен өз турак жайын пайызсыз алууга жардам берүүдө. Келечек турак жай кооперативинин эң негизги максаттары бул үй алып берүү. Адан кийин бизде өзгөчөлүк кооперативтерден өзгөчөлүк системабыз 2019 жылдан баштап эле бул кезек системасы менен кетет. Бизде электронный видден полный прозрачно көрүнүп турат. Ушу менен 3 жылдан бери ишибизди алып баратабыз. 600дөн ашуун адамды үйлүү кылып койдук, Кудайга шүгүр. Келечек кооперативинин мүчөсү болуу үчүн документтерден сырткары паспорт гана керек. Андан кийин Келечектеги турак жайдын наркынын 25%-ын төлөсө, жетишпеген сумманы кооператив кошуп, өз кезеги келгенде кыймылсыз мүлк сатылып алынат. Төлөө мөөнөтү 10 жылдык пайызы жок. Кооперативдин дагы бир артыкчылык сайтка катталып, жеке кабинет аркылуу онлайн режиминде кезек кыймылын көзөмөлдөп, бардык ачык жана адилеттүү экендигине ынанса болот. Кезек системасы деген мындай болот. Жалал Абадтан болобу, Таластан болобу, башка региондордон болсо да регистрация кылган болсо базасы бир да. Биз ушул былтыр апрель айында Келечекке келип уланганбыз. Мен 1 миллион 800 турган болчубуз. Ушул 450 миң 25% эмесин бергенбиз. Анан бакаласа мына очередибиз келип, азыр ушу үйлүү болуп отурабыз Келечектен. Айнаш Кушубекова бир ай мурун бир бөлмөлүү батирдин ээси болду. Ал тургай ага эмеректерди алууга да жетише элек. Бул кыялындагы батирди алууга 1 жылга жакын күтүүгө туура келди. Анын айтымында, ал кооператив жөнүндө социалдык тармактар аркылуу билип, бир топко ойлонгондон кийин гана кооперативдин кеңсесине барган. Ал үйдү өзүнүн муктаждыктарына жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша тандап, эми Келечек кооперативи анын кыялын орундатууга жардам берди. Сразу эле өзүң оформить эткени жакты мага. Өзүмө да. Анан арестке болуп кеткен. Башка жактарда өздөрүнө кооператив өзүнө алуу, анан кайра кийин өткөрүп ушундайлар бар экен. Аларды да көрдүм да анан. Азыркы тапта кээ бир турак жай кооперативтеринин ишмердүүлүгүнө калк арасында нааразычылыктар өсүп жатышы Келечек үчүн дагы кедергисин тийгизбей койгон жок. Ошондуктан бул компаниянын өкүлдөрү кооперативтердин иши боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп жатышат жана көзөмөл органдары менен тыгыз иштешүүнү сунушташууда. Жакында бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлат. Келечек турак жай кооперативи мыйзамдуу негизде гана иш алып барып, сатып алуу, сатуу келишимдери адвокаттардын катышуусунда мамлекеттик каттоо мекемесинде гана жүргүзүлөт. Кошумча суроолор жана маалыматтар боюнча Бишкек шаары Фурманов көчөсү 12 дареги боюнча Келечек кооперативине кайрылсаңыздар болот.